Өзіңе конкретно қарап сөйле. Маған асылсаң асыл, бірақ менің ұлттық намысыма ешқашан асылма. Түсіндің бе? Қаншалық эле керек екенсің, айтшы. Аллах Таалаға ишенесің бе? Пайғамбарсың хадистеріне ишенесің бе? Ишенесің сен, ишенесің, конкретно ишенесің. Бірақ сен пайғамбарстан өзің шейіттерін жоғары қойып алғансың. Қой терісін жамынған қарышқырсың сен, кімсің? Же муфтияттансың, же қазияттансың сен, кімсің сені вообще? Ахматбай, мен мұсылманмын. Мен де ислам дінін қарманам, намаз оқимын, ораза тұтам. Мен мұсылманмын. Болғаны мен ислам дінін ізденерде тура бұлақтардан ізденем. Муфтияттан хабар алам, қазияттан, хатибаттардан, имамдардан алам. Бұл кім? Кім бұл? Апа қандайсыз? Ахмат, сенсің бе балам? Мен апа. Апа қандайсыз? Жақсы. Балам, қандайсың? Жақшысың бі? Жақсы эле апа. Өзіңіз жақсы бі? Қаяқта жүрдің, балам. Біз сені қатты күтпедік бі, балам? Апа, мен ақымақ болмадым ба? Апа, мен кешіріңізші, мен ақымақ болдым. Апа, атаммен сөйлестіңізші, атамды кешірдіңізші мені. Атамды біліңізші. Апа. Бұл Алла Тааланың жер бетіне түшкен Торат, Забур, Инжил жана Құран Карим китептери. 5 бар, алды жоқ. Бұл мен мұсылманмын деген ар бир пенденин башына буйрулган 5 парыз. Силер менен дагы жол. Алыс жақындан келген біздің апаларыбыз, аталарыбыз, урматтуу дин кызматкерлери, урматтуу жаштар, урматтуу коноктор. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан улут наркы эл баркаттуу жолугушууга баардыгыңыздар кош келипсиздер. Чындыгында Аллах Таалам берекелүү болгон ыйык аятында «Я айюханнас, إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم». Бұл берекелүү ыйык аятта Аллах Субхана ва Таала жер бетиндеги бардык адамзатка кайрылып, бардык адамзатка ушундай үн катып атат. Эй адам угулдары, эй инсаният, эй адам баласы, силер bir atadan, bir eneden жаратылдыңар. Тагыраак айтканда, биздин атабыз Адам алейхиссалам жана апабыз Ово энебиз. Силерди биз улут-улутка бөлүп жараттык. Уру-уруга бөлүп койдук. Бири-бириңер менен жакшы таанышып, ырашкерликте, достукта, ынтымакта, билимдүүлүктө байланыш үчүн, карым катнаш болуш үчүн сиздерди биз ар кандай улут-улутка бөлүп койдук дейт. Эми Кудайдын алдында
Эң жогорку даража бул ар бир улутка карабайт экен Кудай, же урууга карабайт экен, ачык айкын тап, инна акрамакум индаллахи аткакум, чындыгында биз ошол адам баласынын жүрөгүндөгү тунук ыйманга, анын таквалуулугуна карайбыз дейт. Аталар жолдо келатканда жаштар мундагы аксакалдарды көргөндө чуркап келип салам берсин дейт. Ассаламу алейкум деп салам бербестен өтүп кетчимесин дейт. Мейли ал чоочун болсо дагы ошол аталарды көргөндө ассаламу алейкум деп чуркап келип саламдашчу. Саламдашкан мезгилде ошол ата бабалардын нарк баалуулуктардын бири ва алейкум ассалам деп эле алек албастан ошол колун кармап, эй балам, сен кайсыл жактан келдиң, эгерде тааныбаса, тааныган болсо кимдин баласысың? Паланчанын баласымын. Ой, сенин атаң мыкты инсан, жакшы адамдын баласы турбайсыңбы? Деп алко сөздөрүн айтып, чөнтөгүндөгү момпойсузду алып чыгып, ошол балдарга берип, башынан сылап, ак батасын берип, ушундай татнакай таалим тарбия сөздөрүн айтып, жолго салып койчу эле дейт. Үй бүлөдөгү биримдүүлүк, үй бүлөдөгү чыр чатакты алдын алуу, үй бүлөдөгү бекемдүүлүктү биз урпакка кандай таасир берип атабыз, кандай таалим иштерин жүргүзүп атабыз деген бир сурамдуу анализ жүргүзгөндө, урматтуу туугандар, биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында фатва бөлүмү бар. Фатва бөлүм ушул шарияттын негизинде мусулмандардын кандайдыр бир көйгөйлүү бир маселеси жаралса, ошол фатва бөлүмүнө барып, өзүнө тиешелүү болгон жоопторду канааттандырарлык мына бүгүнкү күндө алып келе жатат. Ошону менен биргеликте коомчулукта ушундай көйгөйлүү маселелер жерлерде, аймактарда көбөйгөндүктөн учурдун талабы деп биз ушул муфтиятта колл-центр ачтык. Колл-центр дагы бүгүн өзүнүн татнакай ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Мына натыйжасын дагы биз көрүп жатабыз. Күндө жок дегенде эң кеми 1000ден ашуун телефон, ал эми СМС келгенден анын саны абдан көп. Бирок ошол фатва бөлүмүнүн маалыматы боюнча күнүнө жок дегенде кеми 10дон ашуун үй бүлө ажырашуу менен талак маселеси менен кайрылгандыгы бизди тынчсыздандырып жатат. Ошол үй бүлөлөр кайсын куракта десек, жаңы эле үйлөнгөндөр, же болбосо орто муундагы, же болбосо жашы улгайып калгандар деле ошол талак маселесине келгенде үй бүлөнү сактап калууда эч кандай бир тескерисинче көңүл кош мамиледе болуп, балдардын жетим калгандыгы, же болбосо ушундай бир үй бүлөлөрдүн ортосундагы чыр чатак коомчулукка өзүнүн чоң бир таасирин тийгизип келе жатат. Биздин Баткен облусуна дагы көп келишиңизди суранып кетебиз. Биз дайым ушундай мактанып айтып койсок дагы болот, Азырет муфти Дамла, сизге биздин Баткен облусу ошол салттуу динди көбүрөөк бекемирээк кармаган эл биз. Бул жагы Кызылкыядан баштап Кулундуга чейин, Лейликке чейин көбүрөөк ушул ата бабабыз карманган Ханафи мазхабта Матуридия акидасында бекем жашаган калкпыз десем жаңылышпаймын. Биз бүгүнкү иш-чарадан кийин ушул жолубузда бекем болууну биз өзүбүзгө бир сабак катары алдык. Иншалла биздин элибизде, биздин жаштарыбызда адашкандар болбосун, ушул атанын жолун ката деген балдар болбосун. Рахмат бардыңыздар.